Emin üçündür mende men baykagan үй-бүлө мүчөлөрүндө да кубануу сезими жок. Кубануч эмес, мен азыркы сезимде жеңилденүү, чарчоо катарында кабыл алат элек. Бирок бүгүнкү чечим кубанычтуу бир кишини мен билем, ал апам. Апам соттун кезектеги отуруму кайсы күнү болот, саат канчада болот, мен унутуп калсам дагы ал унутпай эмне болду деп сурап күтүп жүрөт. Апам бүгүн эртең менен реанимациядан чыкты. Бул кабар ал үчүн абдан жагымдуу кабар болуп, ага күч кубаттын берип айыктырат деп ойлойм. Апа баары жакшы болот. Сот калган укуктарыңызды калыбына келтирүү боюнча өзүнчө сотко кайрылышыңыздар керек деди. Сиз депутаттык мандатты кайтарып алуу жана башка укуктар боюнча кайрыласызбы сотко? Негизгиси реабилитацияга болгон толук укугубузду судья канааттандырды. Мен жана айткандай материалдык доонун баары өкмөткө коюлат экен. Мен айлык маселе болобу, 3 жылдан 4 жыл түрмөдө отурдук. Айлык маселеси болобу, башка маселелер болобу. Мен эсебим боюнча бир 4 миллиондой сом болот экен. Мен жана айткандай андан баш тартам. Анткени доогер өкмөт. Моралдык компенсация төлөсөк, же айлык башка маселелерди көтөрсөк, бул өкмөт төлөп берет. Бүгүн финансылык кризис болуп турганда, өкмөткө акча жетпей атканда, ковидтин 3-чү толкунуна даярдыгыбыз начар болуп турганда, мен андай компенсация сураганым туура эмес болот. Мен аны андан элдин пайдасына мындай баш тартам. Ал эми саясий реабилитация бул башка маселе, ал жерде материалдык маселелер каралган эмес. Аны биз кеңеш чечим кабыл алабыз. Өзүңөр уктуңуздар, анын үчүн дагы өзүнчө сотко кайрылыш керек экен. Бул дагы бүткөн мындай көпкө созуло турган ишти. Эми аны биз партиялаштар кеңешип чечим чыгарабыз. Бирок сиз саясий турмушка активдүү эле аралашасыз да? Сөзсүз түрдө мен 62-де болгонум менен, азыр чачап турганым менен граждандык позициям активдүү. Сиздерге коюлган айыптуу буга чейин сиз саясий куугунтук катары баалап келгенсиз да, анан акыры бир күнү ушундай чечим чыга тургандыгына көзүңүз жетти беле, күттүңүз беле, же дагы деле күтүүсүз болуп турабы? Эми бир күнү чыгарын билгенбиз, бирок качан болоорун билген эмес. Анткени көрдүңөр, заман өзгөрөт, бийликтегилер аралашат, бирок саясат өзгөрбөй эле келип атпады. Бүгүн ушул 3-чү президент. Алмаз Атамбаев болгон, Сооронбай Жээнбеков, Садыр Жапаров. 3 президент, анан 4 жыл өткөндөн кийин гана бул шаян чыгып отурат. Мындан улам соттордун иши, буга чейин сотторго көптөгөн ишенбөөчүлүктөр жаралып келгендигин билебиз да. Анан мындай чечимден кийин соттордун ишин мындай жакшы жакка бааласак болобу? Башкаларга да ушундай чечим чыгарышын каалайсызбы? Ооба, мен мына бүгүнкү болгон окуя, прокуратуранын айыптоодон баш тартканы, соттун мыйзамдуу чечим чыгарганы, ушул менен эле бир жолу анан акыркы окуя болбош керек да. Мындай окуя система айланыш керек. Эгерде далил жок болсо, жалган болсо, прокуратура дагы, сот дагы адамдын өмүрүн албастан, убактысын албастан дароо мындай чечим чыгарыш керек. Мен сот системасы, укук коргоо системасы ушул жака өзгөрүшүн каалайт. Сиз буга чейин дайыма оппозициялык саясатчыларды билебиз да, мындан кийин дагы оппозициялык эмеде жүрөсүзбү? Бийликке ой койгондой болот. Эми 7-апрелде биз өзүбүздүн идеологиялык альтернатива экендигибизди жарыялаганбыз. Бүгүнкү бийлик менен концептуалдуу макул эмес учурлар абдан көп, идеологиялык. Муну кыргыздар айтат, кайнаса каны кошулбайт деп. Бирок өлкөбүз бир, элибиз бир, тагдырыбыз бир.
Бирок тактикалык маселелерде, тигилже бул маселелерде албетте туура ишти туура деп колдоп турабыз. Концептуалдуу идеологиябыз эми ар башка. Кызматташуу бийликке баруу болушу мүмкүнбү? Эми биз идеологиялык оппонентпиз, идеологиялык альтернативабыз. Жакын күндөрү партиянын саясий кеңешин жыйнап, андан аркы иш планыбызды аныктайбыз. Рахмат.